эми 12-сине чейин мэрликке талапкерлер катталат. Аларды көрөбүз. Анан кийин мен мэр болом деп чыга тургандар али белгисиз бизге. Анан кийин интернеттен окуп атабыз, интернеттен билип атабыз кейбир адамдардын талапкерлиги мындай обсуждение болуп атат, талкуу болуп атат. Аны биз чогуу отуруп сүйлөшө элекпиз. Эми капысынан эле болуп калбадыбы? Ошондуктан азыр бир нерсени такмынтип айтууга эрте кала деп ойлойм. Азыр эми сиз ошо сырттан дагы талапкерлердин кандидаттыгы талкуу болуп атат деп айтып калдыңыз да. Анан азыр эми мыйзам боюнча мэрди шаардык кеңеш депутаттары шайлайт. Сиздердин добушуңуздар маанилүү. Эми сизди шаардык кеңеш депутаты катары оюңузду билгибиз келип турат да. Ошо шаардык кеңештеби же болбосо сырттанбы кимди татыктуу көрөсүздөр? Мисалы өзүңүз. Эми азыр мен мына татыктуу эми көп эле адам бар да, татыктуу иштей тургандар көп. Эми алар коебу, койбойбу? Биринчи маселе. Экинчи, анан кийин мындай өзүнүн программасын билбей туруп, бирөөгө мындай үмүт артышса туура эмес болуп калат да. Мисалы, мэр болуп келчү адам буга чейинки өмүр баяны, анан кийин мындан кийин кандай иштейм, мен шаарды кандай абалга чыгарам, кайсы проблемаларын билем, кандай кылып чече алам деген өзүнүн программаларын, өзүнүн максаттарын айтса, ошого карап туруп айткан туура болот да. Азыр мен мынау татыктуу же мынау татыксыз деп туруп айтсам, азыр туура эмес болуп калат. Ошондуктан бул сурооңуздарга мен мындай жакындаганда жооп берсем туура болот эле.